Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен өтүлүүчү темабыз жаңы социалдык экономикалык шарттын тарбияга тийгизген таасири. Экинчи бөлүм. Бүгүнкү сабакта сиздер жаңы социалдык экономикалык шарттын тарбияга тийгизген таасири деген темада маалымат аласыздар. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Коомдун өнүгүшүн аныктоочу башкы ресурс бул адам болуп эсептелинет. Азыркы балдар 10 жылдан кийин коомдун негизги эмгекчи күчү болот. Ал эми 20 жылдан кийин экономиканын жаратуучусу, 30 жылдан кийин мамлекеттин саясатын жүргүзүүчү болушат. Бирок азыркы мезгилде балдарды социалдык коргоо проблемасы курчпойдон калууда. Деңгээли 50-60% жеткен жакырчылык. Биринчи, балдарды жашоого, өсүүгө, өнүгүүгө, үй бүлөлүк тарбияга болгон укуктарын камсыздоодо негизги тоскоолдук болуп, билим алуусун, саламаттыкты сактоосун чектеп, аларга карата зомбулук жана аларды криминалдык структурага тартуу жагы күчөп келет. Экинчиден, саламаттыкты сактоонун, билим берүүнүн, маданиятын, спорттун, туризмдин коммерцияланышы, үй бүлөлөрдүн жана балдардын бул маанилүү чөйрөлөргө жолун чектөөдө. Ошондуктан балдар көчөдө калып, боштуктан терс таасирлерге дуушар болушууда жана жаштар арасында кылмыштуулук, ээн баштык, тартипсиздик, уурулук, зордук-зомбулук, наркомания жана башка терс сапаттар күч алууда. Ал эми статистикага кайрылсак, Кыргызстанда жумушсуздуктар бул жаштар арасында 80%, 50-70% бул өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук 50% болуп эсептелинет. 14-18 жашка чейинкилер. Ал эми мектеп окуучуларында 50% стресс, 8% депрессия, 4% невроз менен ооруп жапа чегишкендер түзөт. Медициналык, социалдык, психологиялык атайын жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн 10-11%га жакыны гана ден соолугу жакшы экени ырасталган. Жаштар арасындагы жыныстык оору менен 18% катталган. Демек, азыркы мезгилде тарбияга, коомдогу кайсы нерселер терс таасирин тийгизет? Көңүл буруңуздар. Биринчи, базар экономикасына өтүүдөгү карама-каршылыктар. Экинчи, жакырчылык. Үчүнчү, жумушсуздук жана миграция. Төртүнчү, ата-энелердин миграциясы. Бул бала тарбиялоодо экинчи планга түшүп калышы. Материалдык байлыкка сыйынуу, күч алып, ачкөздүк, дүйнөкордуктун, акчанын артынан түшүү болуп бара жатат. Эгоизм, ташбоордук, ыйман экологиясы, кайдыгерлик. Коомдогу байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым үрөй учурган тездикте өсүп жатат. Мына ушул жана башкалардын баардыгы биздин окуучу жаштарыбыздын тарбиясына, көз карашына, маданиятка болгон мамилесине зор таасирин тийгизүүдө. Окуучулар азыркы татаал учурда бир маселени терең түшүнбөй адашып жатышат. Адамга материалдык байлык канчалык керек болсо, рухий байлык андан 2 эсе көп керек. Муну адамдын табигаты, келечеги талап кылат. Ал эми илим-билим бүткүл адамзатка тарыхында анын рухий байлыгынын маанилүү бөлүгү болуп келген жана кала берет. Ар түрдүү батыштын фильмдериндеги зордук-зомбулук, анын жолун көрсөткөн интернет кафедеги оюндар балдардын аң сезимине терс таасирин тийгизип жатат. Биздин турмуштук тажрыйбасы аз, такшалай элек окуучуларыбыз бул терс таасир жагын оңой эле бат берилип кетишет. Ошол себептен сабак учурунда башка ойлор менен алек. Биз тарбиядагы проблемаларды чечүү максатында бир бүтүн системалуу иш башташыбыз керек. Бул педагогика, психология илимдерине негизделген иш-чара болуусу зарыл. Бул иш-чаралар системасы тарбиянын баалуулугу, тарбияга керектөө жөнүндөгү коомдук пикир калыптандыруусу зарыл. Азыркы күндө бул иш-чаралар ар бир мектеп окуучу, ата-эне коллективинде иштелип чыгып, талкууланып бекитилиши, ишке ашырылышы зарыл. Балдардын тарбия ишин билим берүү жана илим министрине эле жүктөп койбостон, ички иштер, жаштар, саламаттыкты сактоо министрликтери биригип, комплекстүү иш-чара иштеп чыкса.
Ата эне баласынын тартипсиздиги үчүн жооп бере турган механизмдерди киргизиш керек. Ата энелердин бала тарбиясы, маданиятын жогорулатуу үчүн сөзсүз түрдө ар бир мектепте эне мектебин ачуу зарыл. Биз бүгүн ушуну менен экинчи бөлүмүбүздү аяктайбыз. Кийинки сабакта биз тарбиянын жаңы актуалдуу зарыл багыттары деген темада кеп кылабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенче сак саламатта калыңыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу.